Урматтуу өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр, асман шаарын курууда жашыл, табигый принциптерге негизделген күн тартибинде турган климат маселелеринин алкагында кызматташуу боюнча маанилүү сунуш менен кайрылгым келет. Биз башка региондорго үлгү боло турган, келечекте таза табиятын сактоого салым кошуучу экологиялык шаар курууга умтулуп жатабыз. Ошону менен катар эл аралык каржы институттары жана асман шаарын өнүктүрүүнү колдой турган башка уюмдар менен кызматташуу ниетибизде бар. Мындан улам мамлекеттик жана жеке өнөктөштүктүн алкагында гранттарды жана башка каржылык механизмдерди пайдалануу мүмкүнчүлүгүн талкуулоо үчүн ачык экенибизди айта кетейин. Сиздерди өнөктөш болууга жана долбоорубузга өз тажрыйбаңарды, ресурстарыңарды жана технологияңарды колдонууга чакырабыз. Урматтуу мекендештер, чынында эле өлкө тарыхында мындай ири долбоорго биринчи кадам жасап жатабыз. Ошондуктан бул акылдуу шаарга олуттуу мамиле кылып, узакка создуктурбай долбоорду ыкчамдатуунун аракетин көрөбүз. Мындай ири долбоордун башталышы менен ата мекендик курулуш ишканалары, транспорт түйүндөрү, темир жолубуз жанданат, миңдеген жумуш орундары түзүлөт. Аны менен кошо бул бир эле Ысык көл облустун эмес, бардык республикабыздын ички карым катнашы активдешип, өндүрүш ишканаларынын өнүгүшүнө өбөлгө болот. Башталган чоң долбоорлорубузга оң көз менен карап, ийгиликтүү ишке ашырылышына баарыбыз салым кошолу. Белгилүү бир мезгил өткөндөн кийин асман шаарыбыз аты алыска угулуп, дүйнөнүн 4 тарабынан туристтер агылган акылдуу шаар атыгып, бул шаардын курулушу башталганда мен да катыштым эле деп сыймыктанган учурга жетели. Кыргызстандын өнүгүүсүнө жер шарты, табият жаратылышы, меймандос эли, потенциалы күчтүү адистери, келечектүү жаштары бар деп баарыбыз айтып келебиз. Мына ушундай Кудай берген артыкчылыктарыбызды туура жактарга өнүгүүгө пайдаланалы. Ал үчүн ынтымагыбызды бекем сактайлы, биримдигибизди бекем кармап, алдыга умтулалы. Башталган асман шаарынын арымы кенен жана түбөлүктүү болсун. Касиеттүү көлүбүзгө көрк берген, туризми менен таанылган, өлкөбүздүн өнүгүүсүнүн башаты болгон Ак Жолтой шаар курулсун. Урматтуу инвесторлор, биздин өнөктөштөр, мамлекеттин берген кепилдиги менен эч тынчсызданбай, бир гана ушул долбоорду ийгиликтүү ишке ашырууга максат коюп, курулуш иштерин ыкчам баштай берсеңиздер болот. Учурдагы бийлик сиздердин ишиңиздерге эч кимди кийлигиштирбейбиз жана мамлекеттин кепилдигин толук камсыздайбыз. Баса белгилеп айтып кетүүчү нерсе, 2020 жылга чейин болуп келген жагымсыз көрүнүштөр боюнча мамлекеттик органдар болобу, күч түзүмдөрүнөн болобу, же деструктивдүү элементтерден болобу келип, болбогон шылтоо таап, опузалап, кандайдыр бир иштерине тоскоолдук кылып, акча талап кылууларына биз жол бербейбиз. Ошол эле маалда жергиликтүү бийликтен же жергиликтүү элдин атынан бирөө жарым келип, мыйзамсыз иш аракеттер менен тоскоолдук кылбайт деп убада беребиз. Кимде ким тоскоолдуктарды кылса, аны менен жеке өзүм эсептешемин. Кокус биздин инвесторлорго карата андай чекилик иштердин чет эле билинсе, мыйзамсыз иш аракеттерге баргандар өтө катуу жазаланат. Биз 2,5 жыл ичинде ийгиликтүү иш жүргүзүп жаткан инвесторлорго
мамлекеттик кызматкерлер тараптан сый мамиле кылууну жолго кое алдык. Инвесторлор үчүн ар кандай жеңилдиктер, уруксат берүүчү документтерди алууга ийкемдүү жана пайдалуу шарттарды түзүп беребиз.